Ардактуу көрөрмандар, биз эфирибизди алдыга карай улантабыз. Дагы бир төрүбүздөн орун алган коногубуз бар. Тааныштырып өтөлү анда. Сонун бир таңкы машыгуудан кийин, жагымдуу чыгармадан кийин эми сонун бир кондук менен таанышсак болбойт. Элибизге белгилүү ырчы, өзгөчө, башкача стилдеги ырлардын аткаруучусу Жан Сабыров конокто. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңыздар менен. Жалпы НТС телеканалынын көрүүчүлөрү жана жалпы жамааты, биздин мыкты алып баруучулар, саламатсыңарбы? Кандайсыз, кандай жүрөсүз? Акыркы жаңылыктар менен бөлүшүңүз, жаңы клип чыгыптыр. Ооба, Кудай буйруса, жаңы сонун чыгармаларды жаратып атабыз. Жакында эле жаңылыктар болсо Москвага барып келдик. Москвага барып, ошол жердеги мыкты музыканттар менен, мыкты ырчылар менен биргеликте чогуу көптөгөн жакшы пландарды түзүп келдим. Бир айга жакын жүрдүк окшойт. Кудай буйруса бияка келип эле, анан ошол жерден жаздырган ырымды чыгарып, клип демек Москвадан чыкты алар. Алыр ооба. Орусча ыр болду. Кудай буйруса орусча, кыргызча аралашууларды чыгара алып атабыз. Бир гана Кыргызстанда жаңы жылда келгенде айттым элем, бир гана ушу Кыргызстанда эле эмес, чет мамлекеттин да Кудай буйруса жакшы угармандарды, көрүүчүлөрдү топтогон аракет кылабыз. Жакшы. Ошол жаңы чыгарманын бир аз тарыхына токтолбойлубу? Тарыхынан бул деген негизи сөзү обону эме Украинадан жазылган да. Ошол жерден. Украинадан Россияга келип Украинадан жазылып, ошол жердеги музыканттар менен тааныш болчумун. Мурда Инстаграмда сүйлөшүп турчубуз. Анан ошол жерден мага ушундайларды сунуштап калышты, мага да аябай жаккан. Анан Россияга барып, Москвага барып, ошол Филипп Киркоровдордун, Дима Биландардын студиясынан барып, ошолорду чогуу жаздырып келдим. Форматы дагы башкача деп угуп калдык. Ооба, клиптин форматы дагы башкача. Мурда клиптердин баары мындай горизонтальный болот го, а бул вертикальный да. Мындай Reels Instagramда, TikTok'тогудай телевизордон деле көрсө болот, бирок мындай кыска болуп кесилип калат да. Телефондон мисалы мындай бурбай эле киргенден түз эле кирип көрө бересиң да. Андай кылып чыгарыштын эмне үчүн мындай түрткү болду? Москвада жатканда Филипп Киркоровдун клибин көрүп калам. Ошо көргөзүп калат да, ушундай клипти тарттык деп, анан ушундай форматта экен да, түз. Анан мен да таң калып эле, эмнеге бизде андай жок. Бирок мурда казактардын бир клибин көрүптүрмүн. Ирина Кайратова деген менде ушундай клиби бар болчу. Бирок көңүл бурбаптырмын да. Анан ойлосоң, мындай бул деле бир жаңылыктардан бири экен да. Бүт клиптердин баары вертикальный, а бул горизонтальный. Анткени азыр деле мисалы Инстаграмга же ТикТокко публикация киргизсең, мындай вертикальный киргизбейсиң го, жалаң Reels киргизесиң. Стористер деле бүт ушундай. Анан ойлойм, кийинки клиптеринден баары меники ушундай болот. Буюрса, алдыңкы 10 жылда телевизорлорду деле мындайдан көрүп калат окшойбуз. Эми билбейбиз анысын. Балким. Ошентип анан жаңы бир жаңылык жасап коеюн дедиңиз. Кудай буйруса. Жакшы, абдан. Бул чыгармага ийгилик каалайлы биз. Анда дагы жеке жашоодо жаңылык болду. Жеке жашообузда жаңылык деле жок, ушул чыгармачылык менен эле. НТСке келин балаңыздарды жетелеп келем деп айттыңыздар. Жок, азыр мына НТСке биринчи жолу менин продюсерим апам келип отурат. Ушул жерде отурат. Көчө эле Каракол шаарынан келди. Ошол бүгүн менин бөөгүмдүн туулган күнү. Ушундай жаңылыктар бар. Вот болду. Атак чыгармачылыкта эле бир гана биз деген жан дүйнө өз менен чыгармачылыкта жашайт экенбиз. Башка нерсе менен алек боло десек дагы болбойт экен. Мисалы бул клипке деле бир айга жакын, 2 айга жакын сценарий ойлонуп жүрдүк да. Кандай тартылат, каяктан тартылат деп, анан 2 айлык мен жан дүйнөмдү ушул чыгармага берип салдым. Кадимкидей. Чыкканда 2 күн болду. 2 күндөн эми акырында мындай кайра күч топтоп, Кудай буйруса эмки кырга азыр кирип атабыз да. Чын эле чыгармачыл адамдар үчүн бир нерсеге берилип, ыр баштаганда аягына чыгарыш үчүн, негизинен ошол эргүүлөр кайдан келет сиз үчүн, жеке сиз үчүн? Анан кийин мисалы идея кайдан келет? Мисалы дал ушундай ырларды чыгарайын, өзгөчө форматта чыгарайын деген сыяктуу. Идея деген ар кандай, кээде мындай жолдо кетип баратканда же бир жерде отурганда келип калышы мүмкүн, бирок көбүнчө сунуш келет да. Ошо сунуш келгенде, толтура сунуш келет, ошонун бирөөсүн тандайсың.
ошо мисалы чыгарманы мен тандагандан кийин мен бүт эмесин көрөм. Уже алдыңкы кандай боло турчу эме клип ыр кандай болот экенин баарын көрөм да. Мисалы буга чейинки ырларында деле көрчүм. Мисалы ага бий билетем, челлендж кылам, кичинекей бөөктөрдү мындай вирус кыла турчу ыр, мисалы жөжөлөр, самсышка деген чыгармаларды эметкенбиз да. Эми алар менен биз бир гана позитив тартууладык. Анан мунусунда болсо уже бир аз башкача форматта, башкача стилде Кудай буйруса чыктык окшойт. Ушинтип жаралат. Ырларды бергенде мисалы тандайсың, тандап туруп, анан сценарий түзүп баштайсың. Мисалы мында бул ырды деген мен ноябрда эле алгам, былтыр. Андан бери уже 5 ай өтүптүр. 5 айдан кийин чыгып атат. Делик жарым жыл. Жарым жылдын ичинде даярдалып, өзүң да даярдап, обонун да башкачараак кылып, мисалы сөзүн да башкача кылып чыгыш керек. Башында башкача болот да. Обону башкачараак болот, аны оңдоп чыгасың, аранжировкасын оңдоп чыгасың, сөзүн оңдоп чыгасың, андан кийин жаздырасың, жаздыргандан кээде жагат, кээде жакпайт, кайра убакыт келет, даярданасың. Андан кийин клипке сценарий, клипке актерлор, локация, клипти монтаждоо, өзүм дагы мындай бүт клиптеримде режиссер, сценаристмин да. Ар бирөөнү детально отуруп карап чыгам. Андан кийин аны презентация кылыш керек, чыгарыш керек, андан кийин раскрутка. Андан кийин элдер. Айтор жумуш көп чыгармачылыкта. Ооба. Негизи өзүңүздүн чыгармачылыгыңызда чыгармаларыңыз мисалы коюлган максатына жетпей калган учур болду беле? Ушунча мисалы элдин арасында мындай болуп чыгыш керек деп план койгонсуз, бирок эл арасында анчалык жайылбай калган учурлар. Кудайга шүгүр го дейм. Максатына жете эле атат. Кудайга шүгүр. Жакшы. Бизде кыскача тандоо суроолор бар. Ошол суроолордун жоопторуна дагы максатына жеткенге аракет жасайлы биз, Келиңиз анда. Баштайлы. Алгачкы суроо. Жөжөлөрүм же самсышка? Бирөөнү эле таңдашыңыз керек. Ооба. Жөжөлөрүм. Инстаграм же ТикТок? Инстаграм дейгим келет, бирок айла жок ТикТокто. Айла жоктун да. Акыркы убакыт ТикТокко басым жасап жатасыз окшойт. Жок, басым жасаш керек. Айла жоктун. Сулуулук же жылдыздуулук? Жылдыздуулук го дейм. Футбол же волейбол? Футбол. Мерседес же Лексус? Лексус. Реал Мадрид же Барселона? Реал Мадрид. Атактуулук же жөнөкөйлүк? Жөнөкөйлүк. Бема же Айка деп койгоюн. Айка деп. Жан же Сабыров? Сабыров. Эмне үчүн Айка? Билбейм. Айкалар жагат мага дебейсизби? Жок. Эртерээк жооп бере берейин дедим да. Жакшы. Эмне үчүн жөжөлөрүм? Самсышка эмес? Бирөөсүн тандаш керек болуп калды. Жөжөлөр менен ийгиликтерге жеткен. Жөжөлөр менен биринчи менин көп просмотрларым азыр YouTube'да 6 миллионго жакын просмотр бар экен. Көптөгөн элибиздин кыргыз элимдин кичинекей бөөктөрү, балдары, ырчылардын, атактуурчулардын, ошол эле мисалы Мирбек Байкебездин, Атабековдун, көптөгөн мыкты клипмейкерлердин балдары үйүндө ушулар жаңырып турду да. Бир жылча ушулар кичинекей балдарга позитив алып келип, балдар кичинекей балдар укса, ата-энелер угуп атты. Алар аркылуу көптөгөн концерттер болду. Биринчи гастролдук турум болду Кыргызстан боюнча. Биринчи ийгилигим. Ошон үчүн жөжөлөр баары ысык дебейсизби? Ооба. Анан Реал Мадрид, Барселона, футбол, волейбол деп сөз кылып калбадыкпы. Негизи бүгүнкү темабыз спорт жөнүндө сөз кылып атабыз. Спорт менен мамилеңиз кандай, кайсыл түрү менен машыгасыз? Анан эмне үчүн Футбол. футбол, анан дагы эмне үчүн Реал Мадрид дебейсизби? Эми эмне үчүн Реал Мадридтен баштайын, мурда Криштиану Роналдо ошол командада болгон үчүн Реал Мадрид болчу. Криштиану Роналдо кайсы командага барса, ошого биз эмете берчүбүз да, мындай балет эте берчүбүз. Азыр Аль Насрда болсо, азыр ошак болуп калды да. Бирок тандоо Барселона менен Реал Мадрид болгондо, мурда канча убакыттан бери Реалды көрө берип, мисалы, ошон үчүн жан дүйнөм Реал болуп калыптыр да. Бирок чынды айтсам, мындай көп деле азыр күйбөйм да, мындай. Көп деле көрбөйм, көп деле кызык көрбөйм. Роналдонун 90% багы фанаттар деп койбойсузбу? Ушундай жумушта кетебиз да биз азыр. Ооба, ушундай. Сиз биз жакта окшойсуз. Анан экинчи суроо
спорт менен азыркы учурда такыр эметпей калдым. Анткени чын ошо убакыт болбой калды. Көп убакыттан бери футболду ойной элекмин, волейбол, бирок мектеп кезде мен баскетболдун сборныйында болчумун. Баскетбол жакшы ойночубуз. Азыр ойной элекмин, билбейм. Бирок кээде мисалы мындай кольцолор болгондо топду алып ыргытып көрөм да, трёхочковойлор кирип калат. Кээде. Бирок мурда мындай сразу ыргытканда так кирчи да. Азыр билбейм. Бирок кээде кирип калат, ойноп калабыз, мындай көлдө же площадкалар болгондо ыргытып. Топ футбол ойной элекмин. Волейбол жайында эле мындай көлдүн ичинен же болбосо көлдүн жээгинен ойноп каласың. Андай жок. Демек 1% талант, 99% аракет дегенге толугуңуз менен кошуласыз. Ооба. Кошулам. Эми чыгармачылык тууралуу айта турган болсок, негизинен ар бир чыгармачыл инсандарда айтып калышат, чыгармачылык кризис болгон учур болот деп. Бир учурларда идея такыр келбей калат, ыр чыгарганга каалоо жок болуп калат, илхомдор келбей калат деп калат. Сизде ошондой учур болгонбу? Ойлонуп калдым. Ооба. Ооба. Качан жана эмне себептен? Мисалы, ырың даяр турса дагы, элементарно бүт клибиң да даяр турса да чыгаргың келбейт. Анткени жан дүйнөң башка нерсени сурап тургандай да. Өзүң түшүнбөй, эмне болуп атканын билбей, ошол ойлойм творческий кризис окшойт. Кээде болот, ырың даяр, ал ырды ырдай албайсың. Студияга барып ырдадың, өзүңө жакпайт. Значит, мындай кризис болуп аткан моменти да. А кээде болот такыр, мисалы, ыр дагы жок, клеви дагы жок, идея да жок. Вообще эчтеке жок, отуруп каласың, ал да жаман да. Бирок Кудайга шүгүр андай момент бир эле жолу болгон. Азыр мисалы алдыда менде сразу 4-5 ыр даяр да. Бирок мисалы кайсынысын чыгарсам, мисалы азыр мен отурам да, кайсынысын чыгарсам, кайсынысына кандай подача кылып клип тартсам, же клип тартпай эле койсомбу, чылып азыр ушундай сиз айткандай бир аз ушундай эме болуп атат да меники азыр мындай. Бияка кагылып, бияка тийип, ушул Алла Тааламдын күчү менен мындай жүрөгүбүзгө эме этип, жүрөгүбүз кайсы нерсени айтса ошону сезип бир клипти дагы жаңырды чыгарат окшойбуз. Кайсынысын билбейм. Мисалы 4 ыры бар, 4-тен 4 башкача да. Тематикасы да башкача, тилдери да башкача, анан ошо орусча айтканда главное не прогадать. Негизинен чыгармачылыктагы башкы демөөрчү ким? Сиздин чыгармачылыгыңыздагы? Башкы демөөрчү менин продюсерим эле. Негизи баягы эң иштин башы бардык нерседе кыйын болот эмеспи? Жаңы баштап жаткан учурларда, негизи ырчылыкты жаңы баштаган учурлардагы сиз үчүн кыйын болгон нерселер? Мен үчүн кыйын болгон нерселер, мисалы башка телеканалдарда айтып берсем болот да, же эме болуп калбайбы? Мисалы улуттук телерадио корпорацияда уктаган күндөр болгон. Эшикте түнөгөн күндөр болгон. Биринчи продюсерим Канат Култаевдин үйүндө түнөп күтүп аны көптөгөн көп эле кыйынчылыктар өткөн башында. Анткени мен шаарга келгенде эч ким мени тааныш эмес, мен эч кимди тааныш эмесмин. Чөнтөгүмдө 200 сом ошо менен ырчы болом деп келдим да. Анан тойлорго барып алып, ал кезде Кызыл Аскер жакта көптөгөн кафе эмелер бар болчу, тойлор. Барып алып, байке ырдап берсем болобу деп. Ырдым деле жок. Каверлерди жазып алып эле, кээ урушуп ийет, кетирип ийет. Кээ ырдап берсең, о деп 100 сом берип коет, 500 сом берип коет. Кээде бербей деле коет. Акчага деле кызыкчу эмесмин, аз деле кызыкпайм деп. Эң башкысы ушу. Эл алдына чыгып ырдаш керек болду. Ошондой болчу. Анан ушинтип атып эле болгон. Жол тозулар толтура болгон, ара кандай. Анын баарын эстесең азыр. Илеп салгым келет деп койбойсузбу? Ооба. Ошонун баарын эстеп туруп шүгүрдөш керек. Акыркы чыгарманын түбү ошол эле Кыргызстан эмес, Украинадан келген чыгарма болуп атат. Өзүңүз дагы Москва жергесине бир айдай болуп келдиңиз, Деги эле биздин сахнаны, биздин эстраданы, чыгармачылыкты дагы дүйнөгө жайылтуу үчүн эмне кылышыбыз керек сиздин оюңуз боюнча? Балким дүйнөлүк ырларга көбүрөөк басым жасашыбыз керекпи, башка тилде ырларды ырдашыбыз керекпи, же болбосо? Жок.
өзүбүздүн тилибизде эле эң башкысы ушул кандай десем бири бирибизди колдосок эле го дейм. Бут тоспой, Бут тоспой, бири бирибизди колдоп эле элементарно сиздер да мисалы бүгүн азыр эле ошол ютубка кирип эле клипти көрүп лайк басып койсоңуз эле уже колдоо кетет дальше. А бизде көбүнчө кыргыздарда андай жок экен. Мисалы Москвага барып келдим, ал жерде ошо жөжөлөр деген ырымды орустар угуп алып кресло кетип жинде болуп калышты, секирип вот это трек Жан деп алар башкача экен. Чынында эле. А бизде эмне деген ыр же болбосо нормально экен, болот, жакшы экен. Ал жерде өзүнчө эле алар мондай экен да. Музыканттарың деле, анан эл деле. Мисалы, эмне болуп калды, бир жерге отуруп калдык бир кафеге. Анан ырдап калдым ош жөжөлөрдү. Орустар эле отурат, чай пай ичип коюп эле, баардын туруп алып бийлешип, ушундай активный өзү народ ушундай экен да. Музыканттар деле ушун то же самое, блин, бул ыр прям это как Psy Gangnam Style там, вау деп ушинтишти да. Анан прям 6 миллионов просмотров, это почти весь Кыргызстан, население тияк бияк деп анан ушундай адамдар экен. Биз да ушундай эмебизди оңдосок, ойлойм, биз деле биздин ырларыбызды мисалы Америкада ырдап турса кандай сонун. Эмне үчүн биз алардын ырларын ырдаш керекпиз. Эми акырындык менен эң башкысы ошо ар бирөөбүз ошо бири-бирибизди колдосок эле. Ошо. Сөз түрдө бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизге жакшы сөздөрдү арнагандан кандай десек, жадабай эле анан аябай эле жакшы сөздөрүбүздү. Сизге эркин микрофон берели, элибизге калып тилектерден жакшы сөздөрдөн ардадыңыз. Ушу биринчиден ушул жерде иштеп аткан жалпы жамаатка чоң рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге рахмат. Ушул камеранын артында турган байкелерибизге чоң рахмат. Жана элиме бар болуңуздар, аман болуңуздар, көрүшкөнчө келе жаткан майрамдарыңыздар менен барыңыздар. Айтор май айы майрамдарга толо, 5 май туулган күнүм топ Анда мындай кылалы, келе жаткан туулган күнүңүз менен чын жүрөгүбүздөн НТС телеканалынын жалпы жамааты куттуктайбыз. Чыгармачылыкка ийгилик, буюрса дагы да аты өзгөчө, ысымдарга башкача коюлган ырларды биз уга берели. Ошол эле самсышка, ошол эле жөжөлөрүм дагы. Бул чек болбосун дейли. Ардактуу көрүүчүлөр, биздин эфирибиз алдыга карай уланат. Азыр сиздер үчүн кызыктуу рубрика болсун. Андан кийин Жан Сабыров мырзадан жапжаңы сонун чыгармага биргеликте күбө болмокчубуз.